Assalamu alaikum урматтуу мусулман боордоштор. Жалкоолуктан, күнү бою эч нерсени жактырбай шалдырап жүрүүдөн кантип кутулса болот? Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтты: Яқиду шайтану аля қафият раъси ахадикум иза хуа нам саласа уқад. Уктаган кезде ар бир адамдын желкесине шайтан 3 түйүн түйөт. Ядрибу кулла уқдатин алейка лейлун тавил фарқуд. Ар бир түйүндү уруп, түнүң узун, бираз уктай тур дейт. Фаин истайқада фадакараллаха ин халлат уқда. Эгерде адам ойгонуп Аллахты эстесе, биринчи түйүн чечилет. Фаин тавадда ин халлат уқда. Фаин салла ин халлат уқда. Эгерде дарат алса, экинчи түйүн чечилет. Анан намаз окуса, желкесине байланган үчүнчү түйүн да чечилет. Фа асбаха нашитан таййибан нафс. Мына ошентип ал өзүн сергек жана жайдары сезет. Ва илля асбаха хабисан нафс каслан. Эгер ал мындай кылбаса, уктап жата берсе, анда ал күнү бою эч нерсени жактырбай шалдырап жүрөт, жалкоолук кылып жүрөт. Муттафакун алейх. Акыйкатта эрте менен эрте ойгонуу, Аллахты эстөө, анан даратал намаз окуу адамга рахатты тартуулайт. Мындай рахаттын даамын ыймандуулар гана тата алат. Эрте ойгонуп намаз окуган адам шайтандын байлаган түйүнөн кутулуп, күнү бою ал өзүн сергек жана жайдары сезет. Эрте ойгонуу ден соолукка өтө пайдалуу экендиги медицинада да такталган. Уктаган кезде пайдаланып, шайтан адамды барымтага алууга аракет кылып, 3 жолу түйүп аны байлайт. Эгерде адам эрте таңда ойгонбой уктап жата берсе, анда анын желкесине байланган шайтандын түйүнү байланган бойдон калып, ошол күнү эртеден кечке шалдырап, эч нерсени жактырбай күн өткөрөт. Жана шайтан аны ошол күнү кечке каалагандай азгырат. Бүткүл адамзатынын душманы болгон шайтандын азгыруусу адам баласы үчүн өтө кооптуу. Аны менен кошо пенде кеч ойгонгондуктан таңкы берекеден да куру калат. Аллах Таала баарыбызды мындан өзү сактасын.